Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен 2022 жылдын июнь айында Кыргыз диаспорасынын расмий чакыруусу менен Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарында өткөн 11-чи Орус Кыргыз аймактар аралык конференциясынын алкагында аялдардын эл аралык кызматташтыгы туруктуу өнүгүү жолу форумуна расмий делегация менен барып катышып, мекендештердин көйгөйлөрү менен жеринде таанышып келген элем. Ошол жолугушууда кыргыз диаспорасы балдарын Кыргызстанда жайкы эс алуу мезгилде түпкү ата мекени менен тааныштыруу максатында балдарды эс алдырып бериңиздер деп ошол иш-чараларды уюштуруп бериңиздер деп кайрылышкан эле да. Ошентип 2022 жылдын август айында кыргыз диаспоралардын суранычы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши министрлер кабинет тарабынан чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз жарандардын балдары үчүн Кыргыз Республикасынын Алтын балалык реабилитациялык борборунда 100 бала үчүн жайкы эс алдыруу иш-чарасы уюштурулган эле да. Жакшы маанайда өтүп, абдан атайын ыраазычылыктары менен кайрылышып, жакшы өткөрүп бергенбиз да. 2022 жылдын 18 августунда Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү жарандардын балдары үчүн жайкы эс алуу иш-чараларын уюштуруу боюнча жыйыныбыз Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдындагы миграция маселелери боюнча кеңешинин мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жана чет өлкөдөн келген диаспоралардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн. Бул парламентте 1 жыл мурда. Жайында диаспоралардын өкүлдөрү Кыргызстан чет өлкөдө жашаган жарандардын балдарына көңүл бурбай жаткандыгы белгилешкен. Чет өлкөдө жашаган ата-энелердин көбү Кыргыз Республикасынын аймагында жайкы лагерге балдарын жыл сайын эс алдыруу менен кошо кыргыз жерин сүйүү, мекенчилдик, улуттук баалуулуктарды сыйлоо сезимдерди оготуу үчүн акы төлөнүү үчүн эгизде болсо дагы балдарыбызды ушу жөнөтүүгө даярбыз деп айтышкан эле. Мисалы, Алтын балалык реабилитациялык борборунун алкагында атайын программа түзүп, маданий иш-чараларды, спорт оюндарын уюштуруу менен кошо келген жаш балдарды тосуп алып, кийин кайра узатып коюуну, коопсуздук маселесин камсыздоону суранышкан эле. Ошондо жыйынга катышкан мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү төмөнкү маалыматты беришкен. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Кыргыз Республикасынын Алтын балалык реабилитациялык борборундагы жайкы эс алууну уюштуруу иш-чарасына 2022 жылдын бир балага бир күндүк эс алуунун баасы 681 сомду, ал эми 10 күнгө 6810 сом болгондуктан жана 2022 жылы биринчи жолу иш-чара болгондугуна байланыштуу акысыз болгондугун, кийинки жылдан баштап төлөөгө туура келе тургандыгын маалымдашкан. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте балдар үчүн тарбия темасындагы программаларды даярдоо, программа боюнча тарбиячыларды окутуу, даярдоосун ушу министрликтин иш планына киргизүү максатын айтышкан болчу да. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү алардын астындагы жана алардын тышкы диаспоралардын өкүлдөрү менен тыгыз иштешкенге даяр экенин белгилешкен. Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министрлигинин өкүлү Кыргыз Республикасынын Алтын балалык реабилитациялык борборундагы жайкы эс алууну туруктуу ар жыл сайын уюштуруу үчүн министрликтин 2023 жылдын иш планына жана бюджетине киргизүү максатын айтышкан эле. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү жарандардын балдары үчүн жайкы эс алуу иш-чараларын уюштуруу боюнча жыйынтыгы менен протокол жазылып, бир нече тапшырмалар берилген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарынын атынан расмий кат жөнөтүлгөн. Бирок расмий жооп Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен гана келген. Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чет өлкөлөрдөгү жарандардын балдары үчүн жайкы эс алуу иш-чараларын уюштурууда тиешелүү мамлекеттик органдар менен кызматташууга даяр экенин дагы бир ирет билдиришип, жана министрликке караштуу Төлөмүш Океев атындагы Улуттук Кыргыз фильм киностудиясында жыл сайын кыска метраждуу тасмаларды тартышып жатканын айтышкан. Аталган тасмалар кыргыз элинин байыртадан бери калыптанган руханий асылдыктарды, көркөм дүйнөсү, тили, үрп-адат, каада-салттарды, маданияты жана тарыхый инсандарды чагылдырып тартылганы жөнүндө маалымдашкан. Тасмалардын тизмесин сунуштап, тиркешкен. Тилекке каршы чет мамлекеттерде көрө катын артынан кеткен биздин жарандарыбыздын бир канчасы башка мамлекеттердин жарандыгын алышып, бала чакасы менен кетип жатышат. Бирок
Жүрөк жылытарлык көрүнүш катары кеткен жарандар балдарын ата мекенине жыл сайын жөнөтүп турууну эңсешип, акчасын төлөсөк дагы балдарыбыз кыргыздын рухун сиңирип, ата мекени менен тааныштырууну каалап жатабыз. Жайкы лагерди уюштуруп бериңиздер деп бизге кайрылышкан. Азыр да кайрылып жатышат. Лагердин максаты жөн гана эс алуу эмес. Чет мамлекетте жашаган кыргыздын балдары ата бабаларынын киндик каны тамган жерине күйүмдүүлүк сезимдерин, сүйүүсүн, Кыргызстан менен байланышты пайда кылуу жана сактоосуна шарт түзүү. Кыргыз мамлекети 10-15 күндүк акы төлөнүү үчүн негизде жайкы лагерь уюштуруу үчүн болгону коопсуздук маселесин камсыздап бериңиздер деп, кыргыз маданияты, тарыхы, каада салттары менен тааныштыруу максатында программа түзүш керектигин ата-энелер дагы түшүнүп, биз да түшүнүп жатабыз да. Америка, Италия, Корея жана башка мамлекетте жашап жүргөн 1 миллиондон ашык биздин жарандардын балдары чет өлкөдө туулуп, өскөн жеринде калып кетип, Кыргызстан менен таптакыр байланышын үзүп салуу коркунучу айкын көрүнүп турат. Айрымдары кыргыз тилин таптакыр унутуп калышкан. Жана кыргыз тили аларга кереги жоктой сезим калтырып турат. Анткени Кыргызстан менен байланышы үзүлүп калган. Ошондой жагдайда биздин мамлекеттик органдар суранып жаткан биздин диаспоралардын суранычына жетишээрлик көңүл бурбаганы, жардам бергенге, көмөктөшкөнгө даярдыгын билдиргенден башка реалдуу кадам жасабаганы өкүндүрүп. Эми сөзүн ачык эле айта турган нерсени ачык мен айтайын да, өкүндүрүп жатат. Анткени кыргыз жеринде чоңоюп, өсүп, кийин чет өлкөгө көчүп кеткен, бирок ага карабастан Кыргызстан менен байланышы бар улуу муун жакынкы 10 жылдын ичинде азаят. Ал эми бүгүнкү жаш балдар чоңоет, бирок Кыргызстанга сезимдери жок болот. Чет өлкөдө төрөлгөн, жашап чоңойгон, бирок Кыргызстанга келе албай жүргөн кыргыз балдарыбыздын айрылганынан аз эле калдык да, айрылганы калдык. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен эми өкмөткө кайрылып атам да. Бул маселени кароо стратегиялык мааниге ээ. Терең изилдөө жүргүзүңүздөр. Өнүккөн мамлекеттер ар кандай программаларды түзүп, илимдүү биздин жарандарыбызды өздөрүнө алып келип жатышат. Биз чет өлкөдө жашап калган өзүбүздүн кыргыз улутундагы балдарыбызга таптакыр көңүл бурбай калдык. Кыргыз улутуна чоң коркунуч жаратып жатабыз. Ошондуктан дагы бир ирет айтайын. Туризмдин алкагында карайбызбы? Же өзүнчө кыргыз улутун сактоо программасын алкагында карайбызбы? Айтор программалар жазылып, иш-чаралар чукул башташыбыз керек. 1 жыл мурда ушул трибунада Жогорку Кеңештин төрагасына, өкмөт башчыларына, президентибизге кайрылып айттык элек. Ар бир жылы балдарыбыз жок дегенде 100 болобу, 200 болобу, бул жалаң гана Россия жөнүндө эмес. Мен айтып кеткен, башка мамлекеттерде, Италия, Корея бизге канчасы кайрылды. Америкада жүргөн биздин жарандарыбыз уже биз башка мамлекеттин жарандыгын алдык. Бирок биздин балдарыбыз, келечек муундар, биз кыргызбыз дегенди унутпасын деп, кичи мекен менен байланышты жоготпосун деп, сураныч төлөп беребиз, жолун төлөп беребиз, ошол лагерде жайгашкан төлөп беребиз. Биз Кыргызстандан жалаң бир гана шарт түзүп бериңиздер деп кайрылышты эле. Трибунадан мен да кайрылгам. Мына 1 жыл өттү. 9 ай өттү, мына июль болот, август болот, жайында биз келе алабызбы деп суроо менен кайрылса, мен саламаттык сактоо министрлигине чалып жатам. Чалсам, азыркы жетекчилик менен байланыша албай койдук, бирок деген орун басары бизге үстү жактан тапшырма түшө элек деп койду да. Бул кандайча? Бизде президенттер алмашат, өкмөт алмашат, өкмөт башчылары алмашат, министрлер алмашат. Анан лагерлердин директорлору алмашат, эми эс алуучу борборлордун. Бирок преемственность деп орусчасын айтат да. Тапшырмалар үзүлбөш керек да. Биз бул трибунадан кайрылгандыктан азыр да бир ирет мына өкмөттүн кээ бир бардыгы келбептир, мен көрүп жатам да. Эми это вот мындай игнор кылып койгон мен түшүнгөн жокмун да. Мен вице-спикерибизге да кайрылат элем, мына төрагабыз деле көрүп жатса керек, бул жыйынды же кийин көрөбү. Берилген тапшырмалар деген аткарылбаса, анда биз бул жыйында эмне көтөрүп жатабыз? Канча балабыз келе алат? Бюджет каралбаптыр. Эми бюджетиңерди биз сураган жокпуз. Жок дегенде төлөп беребиз. Просто организуйте нам мындай безопасное путешествие наших детей деп суранып атышат да. Биз Кыргызстанга алып келебиз. Кыргызстандан автобустар менен тосуп алып туруп ошо көлгө жеткирип, кайра көлдөн Бишкекке алып келиңиздер. Биз өзүбүз бүт баарын төлөп берүүгө даярбыз деген ата-энелердин кайрылышын мен мында дагы бир ирет урматтуу эми бүгүнкү жыйындын алып баруучусу биздин вице-спикерибизге, биздин төрагабызга, анан өкмөт башчыларга, анан президентибизге да кайрылат элем да дагы бир ирет.
эртеңки күндө ойлой турган убакытты мына 1 жыл өттү, кайра эле парламент эмне кылдыңар деп бизге кайрылса, мына мен барып келген, мен бул тапшырмаларды протокол катары төрагадан кеткен, 1 жылда эмне аткарылды көрүп жатабыздар. Бүгүнкү күндө өкмөт бизде даярдыгыбыз жок деди, бизге тапшырма келген жок дешти. Нурлан Асанбекович, мен сизге да 1 ирет кайрылат элем. Бул маселе деген кайра в воздухе мындай илинип калды. Бирок мен ишенгим келет. Биздин өкмөттө деген бүгүнкү жыйында мына канча биздин өкүлдөрүбүз отурасыздар, мына жарандар да келип жатат. Ар кайсы диаспоралардын жетекчилери келип жатасыз, диаспоралардын жетекчилери келип жатасыздар. Бул маселе көтөрүлүп, дагы 1 ирет мындай артта алып калбайт деп ишенем. Анан канчалаган былтыр тартылган сүрөттөр, видеолор, ошо эс алып келген балдар ушунчалык жакшы маанайда кетишип, быйыл биз досторубузга айтабыз, туугандарыбызга айтабыз, башка мамлекетте жашаган биздин жарандарыбыз балдары келет деп ишенимде турган биздин жарандарыбыздын мындай үмүтүн үзбөйбүз деп мен ишенгим келет. Рахмат. Нурлан Асанбекович, рахмат. Мен жанакы болгон баяндамадагы кошумчалап протоколдук тапшырма берип коюңуздар деп суранат элем. Бүгүнкү күндө 6 балалык бош толук кандуу иштебей жатат. Анан эгерде жалаң гана бир эле Россия Федерациясында 1 миллиондо биздин жарандарыбыз бар. Канчалаган диаспоралар бар. Алардын баары жок, биздин балдарыбызды бекер кабыл алгыла деп талап коюшкан жок. Биз балдарыбызды жөнөтөлү, мамлекет тарабынан коопсуздук маселесин көтөрүп берели. Ошонун баарын акысын санап кошуп путевкага биз ошону төлөп беребиз деп кайрылгандыктан мен ушуну дагы 1 ирет көзөмөлгө алып туруп, кандайдыр бир потокту 10 күндө кылабызбы, же биякта деген мына маданият министринин өкүлү менен сүйлөшсөм, мисалы башка частный лагерьлер деле бар. Ошол жагын караштырабы мамлекет тарабынан. Только сопровождение, безопасность маселеси турат да. Ушуну дагы бир ирет алып туруп, анан биякта социалдык комитеттин жетекчиси отурат, Венера Калымбековна Раимбачаева. Венера Раим, сиз да ушуну көзөмөлгө алып коюңуздар деп мен суранат элем да. Рахмат. Ушул маселелердин ичинде мына Эльвира Тергалбековна да ушул маселени көтөрдү. Эми 100 мигранттардын балдары жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен азыр санап чыктым, күнүнө 681 сомдой путевка. 100 бала 10 күнгө 681 миң сом. Азыр мынакей миграция министрлигинен айтып атышат, 100 путевкадан 55 путевкасын камсыз кылып беребиз деп атасыздар, 550'nin 10%. 550'nin 10% 55 путевка. Логистикасын өздөрү кылып атышабы? Элбер жылы. Сырт жактан бул жакка келиши. Өткөн жылы деген алар бияка өздөрү балдарын алып келип атышат. Бияктан биз автобустар менен тосуп алдык, анан бияктан көлүк алып барганбыз да. Единственное, МВД ички иштер министринин өкүлдөрү билишет, ГАИнин сопровождениясы менен алып барганбыз да. Анын баары бул пилотный 1-чи жолу болгондо бекер кылынган. Азыр болсо ошонун баарын санап бериңиздер, анан төлөп берүүгө даярбыз деп ошондой маселе көтөрүлгөндө, анан күзүндө деген 2022 жылы, кечиресиз, сиз сөзүңүздү неметип коюн, жыйын өткөргөндө, жыйында деген ошол биякта отургандар эле биздин жарандарыбыз катышкан да, өкүлдөрү, ушу диаспоралын жетекчилери. Алар сунушташкан. Баарын санап, четко 10 күндүк потокту санап берсеңиздер, ошол баага биз эми каршы болбойбуз. Биз макулбуз деп. Анан мына уже 9 ай өтүп кетти да. Бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрликтен такыр маалымат ала албай жатам да. Биз мындай кылалык, эмки жумада сиз менен мынакей Венера Калымбековна да бул жерде, сиз менен үчөөбүз бир отуруп сүйлөшөлүк, андан кийин керектүү аткаруу бийлигинин өкүлдөрүн чакырып, бул маселени чечкенге аракет кылалык. Мен өзүм көзөмөлүм алам, бул маселени чечебиз деп. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, келген